бүткүл аламды жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын саламы жана рахматы болсун. Баарыңыздарды сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын куттуу хадиси менен сүйүнчүлөгүм келип турат. Ал хадис пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Инна лиллахи ахлина минан нас." Адамдардын арасынан Аллахка өтө жакын өзгөчө бир адамдар бар. Сахабалар сурашты: "Ва ман хум я Расулаллах?" Я Аллахтын элчиси, алар кимдер деп сурашты. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Хум ахлул Кур'ан, ахлуллахи ва хассату." Алар Кур'ан элери, Аллахтын өзгөчө пенделери дейт. Ошондуктан сиз жаттап жаткан, окуп жаткан Кур'ан бул өтө улуу китеп. Бул китеп Аллахтын сөзү. Бул китепке эч нерсе тең келе албайт. Аллах та Исра сүрөсүндө айтат: "Кул ла инижтамаатил инсу вал джин ала ан я'ту бимисли хазал Кур'ан, ла я'туна бимисли, валау кана ба'духум ли ба'дин захира." Эгер инсан жиндердин баардыгы биригип, Кур'ан сыяктуу бир китепти жазганга чогулушса, ла я'туна бимисли, анда Кур'ан сыяктуу бир китепти жаза алышпайт. Валау кана ба'духум ли ба'дин захира. Эгерче ошон баары биригип бири-бирине жардам беришсе дагы дейт. Бул аяттан Аллах Таала бул үммөттүн махлуктун алыс экенин билди дагы, Аллах Таала дагы сурабызат. Кул фату би ашри суарин мислихи. Анда бир толук Кур'ан жаза албасаңар, анда бир 10 сүрө жазып келгилечи деди. Кур'анда келген 10 сүрөчөлүк бир сүрөлөр жазып келгилечи дегенде мушриктер алсыз болду. Аллах дагы айтты: "Фату би суратин мислихи." Анда бир эле сүрө жазып келгилечи дегенде мушриктер, махлуктар алсыз болду. Ошондуктан Кур'ан экен ушундай улуу китеп. Аллах Таала өзү канчалык улуу болсо, хадисте келет: "Фадлу каламиллахи ала саирил калам ка фадлиллахи ала халқи." Аллах Таала айыптан, кемчиликтен таза зат, бүткүл аламды жоктон бар кылган, башкарып турган күчтүү, кудуреттүү Аллах алсыз, күнөөкөр, күнөө менен ката менен толгон пенделерден, махлуктан канчалык улуу болсо, Аллахтын китеби Кур'ани Карим дагы башка сөздөрдөн, башка китептерден мына ошончолук улуу. Ошондуктан урматтуу туугандар, эгер Кур'ани Каримдин артыкчылыгын, Кур'ан окуунун, окутуунун, ой жүгүртүүнүн, жаттоонун артыкчылыгын, андагы изилдөөнүн артыкчылыгын пайдалана айта турган болсок, өмүр жетпейт. Кур'ани Карим өтө өзгөчөлүктөр көп. Ошол өзгөчөлүктөрдүн бирөөсү бул адамды бирде китепте келген эмес. Ал өзгөчөлүк жада калса асманда түшкөн Торат, Забур, Инжил китептерине келген эмес. Чоң бир өзгөчөлүк бар. Ал өзгөчөлүк Кур'ани Карим 7 харф менен түшкөн. Кур'ани Каримдин түрдүү кырааттар менен, риваяттар менен окулуусу ушундай бир өзгөчөлүк, бул өзгөчөлүк башка эч бир китепте, эч бир баракчаларда табылбайт. Ошондуктан Аллах Таала Кур'ани Каримди бизге бул үммөткө бергени өзү чоң белек, эми ушул Кур'анды 7 харф менен, түрдүү кырааттар менен окулуусу өзүнчө бир чоң белек. Бул Аллах Тааладан бизге берилген чоң жеңилдик. Бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Бану Гифар урусунун кудуунун тегеренине отурган кезде улуу периште Жабраил алейхиссалам келди. О Аллахтын элчиси, Аллах Таала сиздин үммөтүңүзгө Кур'анды бир харф менен окуганга өкүм берди дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ушул учурда дагы үммөтүн унутпастан, үммөтүн райым кылып, жеңилдик катары Алладан сурайт. Жабраил, мен Алладан кечирим сурайт элем, жеңилдик сурайт элем, бирок мен үммөтүм бир харф менен окуй албайт дейт. Жабраил алейхиссалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын суранышын Аллах жеткиргенде, Алла 2 харф менен окусун деп өкүм берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Аллах кабрын нур менен толтурган болсун, дагы жеңилдик суранат. Жабраил алейхиссалам Пайгамбарыбыз алейхи ва салламдын сунатын жеткиргенде, анда 3 харф менен окусун дейт. Пайгамбарыбыз алейхи ва саллам дагы суранганда, акыркысында 4-нчү иретинде Аллах Таала Кур'ани Каримди 7 харф менен окусун деп өкүм берет. Ошондо иннама унзилал Кур'ану ала 7 ахруф фақрау ма таяссара мин. Кур'ани Карим 7 харф менен түшкөн, кайсынысы жеңил болсо, мына ошонусу менен окусун деп Аллах Таала өкүм берген, Пайгамбарыбыз алейхи ва саллам хадисте айткан. Ошондуктан урматтуу туугандар, бул Кур'ани Каримди 7 харф менен окуу максаты эмне? Максаты бул үммөткө жеңилдик. Кандай жеңилдик? Көпчүлүгүбүз Кур'анды тез окууну каалайбыз. Тез окууну каалайсызбы? Анда Колун, Руейс, Якуб, Абу Жафар кырат менен окуңуз. Анткени бул кыраттарда матты созбой окуйсуз. Кул я айюхал кафирун деп узун соз болсун, кул я айюхал кафирун деп тез окууну, кыска окууну кааласаңыз, анда ушул кыратты тандаңыз. Эгер шашпай, маттар созуп, ундалар созуп окууну кааласаңыз, анда Варш риваят менен окуңуз. Варш риваятында маттарды, бардык маттар 6га созулат, матто бейден башка. Мисалы, وسواء عليهم
анзартахум ам лам тунзирхум. Мына ушуну шашпай созуп окууну кааласаңыз, анда Варш риwayатын тандаңыз. Эгерде сиз Куран окуп жатканда гунна менен окулаткан идгомдорду гунна менен окууна кыйналып жаткан болсоңуз, анда Халаф риwayаты менен окуңуз. Себеби Халаф риwayатында гунна менен окула турган идгомдорду гуннасы окуйт. Мисалы, ми валийи вала насир деп окуш керек болсо, ми валийи вала насир деп окуп кете бересиз. Жана бул туура болуп саналат. Эгерде сиз сотту чыгара албай кыйналып жаткан болсоңуз, өзгөчө ас-сирот сөзүндө, анда Тумбул риwayатын окуңуз. Анткени Кулмун риwayатында ас-сирот сөзүндө сотту син менен окуйт. Жеңил болот. Ихдина сиротал мустақим, сиротал лазина ан'амта алейхим. Эгерде сиз тамгалаңыз аны айтыш кыйын болуп, эмен окуңуз келип жаткан болсо, анда Хамза, имам Халаф, имам Кисай кырааттар менен окуңуз. Бул кырааттарда ималия деген эреже бар. Көпчүлүк ядан алмашкан алифтерди эмен окуйт. Мисалы, вад-духи вал-лайли иза сажи ма ваддака раббука ва ма қали. Эгерде Ибрахим деген, Ибрахим алейхиссаламдын атын Куранда Ибрахим деп окуңуз келсе, анда Хишам риwayатын окуңуз. Бул риwayатта ва идибтала Ибрахим деп Ибрахим деген пайгамбардын аты Ибрахим деп окулат. Эгерде Куран-ы Каримде көп кездешкен аннас сөзүн эмен окуңуз келсе, анда Дури риwayатын окуңуз. Дури риwayатында Маликин-нес, Илахин-нес деп эмен окулат. Демек бул мисалдардан биз эмнени түшүндүк? Бул 7 кыраат менен 7 харф дегени 10 кыраат риwayаттардын максаты эмне? Куран окуп жатканда жеңилдик пайда кылыш. Ошондуктан урматтуу туугандар, биз бир риwayat менен же бир кыраатка шектелип калбаш керек. Себеби Кур'ан-ы Карим бир риwayat менен, бир кыраат менен түшкөн эмес. Бир адам 30 пара жаттап, хафс риwayатын 30 пара жаттаган болсо, ал Кур'андын 100дөн 5% бүткөн болот. Риwayаттардын ичинен. Ошондуктан мен биз сүннөткө эргешебиз десек, анда ошол риwayаттарды үйрөнүш керекпиз. Эгер сиз кааласаңыз, имам Нафи атай Куран окуганда оозуңуздан жыпар жыт чыгып туруусун кааласаңыз, имам Вашса аракетчил болууну кааласаңыз, имам Абу Амрдай илими 100 алымга тең келе турган кары болууну кааласаңыз, имам Ибн Амир Димашкийдей 114 жыл узак өмүр сүрүүнү кааласаңыз, имам Хамзадай бул дүйнөдө түшүндө Аллах Таалага Куран-ы Карим башынан чейин өзү кырааты менен окуп берүүнү кааласаңыз, имам Кисайдей патшалардын жардамчысы болууну кааласаңыз, имам Абу Жафардай өлүм учурунда жүрөгүңүздөн Куран нурун жаркырап турууну кааласаңыз, анда 10 кыраатын бекем карманыңыз. 10 кыраат илими бул сахабалардын жашоосундагы бир ажыралыс бөлүгү болгон. Сахабалардын ичинен Раисул Муфассирин, тафсирлердин башчысы болгон Абдулла бин Аббас радыйаллаху анхунун сыяктуу Куран окууну кааласаңыз, анда имам Нафи кыраатын тандаңыз. Хулайфа Рашидин, Умар Фарук радыйаллаху анхунун сыяктуу Куран окуйм десеңиз, анда имам Ибн Касир Макки кыраатын үйрөнүңүз. Эгерде сиз анын угуп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ыйлаган Убай бин Каб, каарлардын башчысы болгон Убай бин Каб радыйаллаху анхунун окуганда Куран окуйм десеңиз, анда имам Абу Амр аль-Басри кыраатын үйрөнүңүз. Эгерде сиз сахабалардын ичинен Захид, дүйнө өтө такыр кызыкпаган Абу Дарда радыйаллаху анху сыяктуу Куран окуйм десеңиз, анда имам Ибн Амр кыраатын үйрөнүңүз. Эгерде сиз Бахрул Улум, илим деңиз болгон, эгерде сиз асмандан кандай Куран түшкөн, асмандан Куран түшкөндө Куран окууну кааласаңар, анда Абдулла бин Мас'уд радыйаллаху анхудай окуу деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ошо Абдулла бин Мас'уд радыйаллаху анху окуганда Куран окууну кааласаңыз, анда имам Асым кыраатын тандаңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын күйөө баласы Хасан Хусейн радыйаллаху анхумалардын атасы Хулайфа Рашидин Али радыйаллаху анхунун кыраатын окуйм десеңиз, анда Хамза кыраатын тандаңыз. Усман бин Аффан радыйаллаху анхунун кыраатын окуйм десеңиз, анда Кисай кыраатын тандаңыз. Эгерде сиз аламга хадис атага чыккан, көптөн хадисте риваят кылган Абу Хурайра радыйаллаху анху сыяктуу Куран окуйм десеңиз, анда имам Абу Жафар кыраатын үйрөнүңүз. Жана Куран нускаларын чогулткан Зайд бин Сабит радыйаллаху анху сыяктуу Куран окуйм десеңиз, анда Якуб кыраатын үйрөнүңүз. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям небереси, бейиштеги жаштардын падышасы болгон Хасан Хусейн радыйаллаху анху сыяктуу окуйм десеңиз, анда Халаф кыраатын үйрөнүңүз. Эгерде сиз аламга рахмат болуп келген таквалардын башчысы, пайгамбарлардын имамы, аламдын Роббисинин сүйүктүүсү, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сыяктуу окуйм десеңиз, анда 10 кыраат менен окуңуз. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ата алып кеткен сахабалардын бардыгына ал кырааттарды, риваяттарды үйрөткөн. Бирок эң тилекке каршы бул илим аламдан унутулуп баратат.
Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, кайсыл адам бир унутулуп калган сүннөттү аткарса, ага 100 шейтин соо берилет. Кайсыл адам унутулуп калган сүннөттү аткарса, андан кийин канча адам аткара турган болсо, ошонун баардык сооптор берилет дейт. Ошондуктан устаздарыбыздын эбегис мээнетин актап, ата-энебиздин курбанчылыгын актап, эң негизгиси сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын унутулуп калган он кыраат илимин туусун алып, айылдан айылга, көчөдөн көчөгө, шаардан шаарга, өлкөдөн өлкөгө, материктен материкке жеткенге даярбызбы иншалла?